тоолору курчаган Кыргызстан. Жаратылышы коз Кыргызстан. Эли жайдары ар бир күнү майрам Кыргызстан. Бул кереметтүү жай менин жерим. Кыргызстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бири. Ал Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай мамлекеттери менен чектешип турат тоол өлкө. 4/3 бөлүгүн тоолор ээлейт. Борбору Бишкек шаары. Кышы жайы жылуу суусу бар ысык көл. Касиеттүү Сулайман тоо. 15-кылымдан бери калыбынан жазбай турган Ташрабат жана жаңгактуу токойлору, шаркыратмалары менен көз жоосун алган Арсланбап сыяктуу сыймыктанчу жерлери аябай көп. Анан албетте эли кең пейил, меймандос келишет. Талас облусунун тургундарын мактанчаак келет деп айтылып келишет. Бирок ошол кыйын сүйлөгөндөрүнчө бар окшойт го. Себеби Кыргызстандын 6 дубанын каптаган коронавирусту бир гана таластыктар өздөрүнө жакындатпай коюшту. Ошентсе дагы үйдө болуп карантин эрежелерин катуу сактап жатышат. Мисалы, үйдөн чыкпастан автоунаабызды кантип тазалап алабыз деп санаа тартпастан өздөрү эле үй шартында эбин таап жатышат. Салам, менин жерим. Талас облусунан атым Бектур. Биз учурда карантиндеги бош убакыттан пайдаланып, автоунаанын ичин тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Биз буюрса карантин бүткөндөн кийин Талас облусунда барыңыздарды күтөбүз. Таластагы эң кооз жана атактуу жерлерди көргөзөбүз. Атагы даңкка чыккан, атагы ааламга чыккан Манас жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле Манастын эпосы тууралуу, Манастын ордосу тууралуу, Манастын күмбөзү тууралуу көргөзүп айтып берсек болот. Ошондой эле Чолпонбай Төлөбердиевдин музейине апарсак болот. Дүйнөнү калем менен багынткан Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн жерине, жашаган жерине, бала чага өткөн жерине, ошондой эле чыгармаларынын негизи болгон аймакка, Шекер айылына, музейине дагы чакырабыз. Ошондой эле бизде жаратылыштар тармагында дагы коруктар бар. Кең кол корогу, Беш таш корогу, андан башка дагы жайлоолорубуз бар. Ошолорго да баарыңызды чакырабыз. Буюрса ошого биз даярдап атабыз. Машинаны даярдаганда дагы биз ошол атайын бир магазинден сатып албай эле өзүбүз жасаган ошол суюктукту дагы айтып беребиз. Мисалы, бүгүн азыр көргөзсөк, бул велюр, бул жак тазаланды жаңы эле. Бул жакты жаңы тазалап атам. Жөнөкөй эле бул сууга биз жарым литрге сууга, жылуу сууга бир аш кашык сода салабыз. 2 аш кашык 9% кокусуз куябыз. Ошондой эле баардык түрү жарай берет. Идиш жуугуч суюктукту дагы 1 кашык аш кашык салып аралаштырып, содасы толук тарап кетмейинче аралаштырып, анан кийин ушундай чачкычтарга куюп алып, тез тазалай турган жерге себип, щотка менен бир сыйра сүрүп саманын чыгарып коебуз. Анан кийин чоң щотка жетпеген жерлерди ушундай эле тиш жуугуч менен эле тазалап коебуз. Щотканы дагы өтө жесткийин албаңыздар. Орточо жумшактыктагы, катуулуктагы щотка менен тазалайсыздар. Анан 1 мүнөт же 2 мүнөт коюп коесуздар, ошол сабын болуп турат. Анан кийин силер таза, кургак тряпка менен ошол тазалаган жерди дыкат сүрүп коесуздар. Ага чейин самын менен болуп турган убакта дагы бир нече жолу ошол жерди сүрөсүздөр, щетка менен.
Мен толгон фасолдон салат жасайбыз. Негизи таласка фасол 2002-2003 жылдары келген. Түрктөр алып келишкен. Андан кийин бирөө тиги анан кийинки тиги ушинтип көбөйүп кеткен да. Азыр таласта тургундардын көпчүлүк 80-90% ушу фасол эгишет. Анан азыр фасолдон бизде пасталарды чыгарып башташты, печенье чыгарып башташты. Анан калганы осы экспортко кетет да. Көбүнчөсү экспортко кетет да. Биз жанагы фасолду жууп бышырып атабыз. Бышырганда көлөмү чоңойот. Биз фасолдон котлет анан кийин салат кылайын деп атабыз. Ушинтип тартып алабыз. Мынакей биздин котлеттер даяр болду. Bunun kuramında un var, kartoşka var, jana piyaz var, jana albatta burçak var, je fasoldu aytабыз. Fasoldon salat, bunun kuramında suga boşkan fasol, anan piyazды майга кууруп аласыңар, анан кийин редка менен сависти түркүнөн өткөрүп, аны кууруп алып, анан кийин фасол менен аралаштырып коесуңар. Мынакей, Талас жергесинде фасоль аралашкан даамдуу салаттагы бышып калды. Ал эми нарында бет кап тартыштыгы жаралат дегенге маселе жок. Анткени бул облустан жаштардан тарта жашы улгайган энелер үй шартында өздөрү эле бет каптардын түрүн тигип алышууда. Албетте, мынтип маселени өздөрү чечип алышпаса, дүйнө мамлекеттеринин 63 мамлекеттен чоң, бир эле району 42 мамлекеттен чоң нарында медициналык каражаттар менен үзгүлтүксүз камсыздоо кыйынга туруп калмак. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан коронавирусту башкалар сыяктуу эле Теңир Тоо эле дагы өзгөчө тартип, тазалык, сабырдуулук менен өткөрүшүүдө. Ал эми аскасы асман тиреген, аркары аккар жүреген Теңир Тоо элинен жалпыңыздарга салам айтабыз. Дал ушул коронавирусту биздин карапайым калк өзүнүн дыйканчылык, багбанчылыгы менен өткөрүшүүдө. Коронавирусту бирге жеңебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Yakında aydasan bizimde düşümüne kalsın. Bir aydayız, talasılığımızda aydap bittik. Yemi Ağrıortubustan işleri tığılıp atабыз. Alma, örük, malina, karakat, kartoşka, çislok, piyazlarımızda aydap bitip kaldı. Karantina байланыштуу балдарыма тышка чыкканда мындай маскаларды тигип, кийгизип, эшикке чыгарып тигип берип турам да. Булардын ден соолугун карайм. Чоң ата тайынелерибиз ошо чоң кылып алып эшикке отуруп алып анан ошо жүндүн үстүнө отуруп алышып кат кырып күлүп ошо бир күндө бүт көрүп кетели деп ошол шерне сыяктуу тамак ичишип анан кийиз жасашчу да. Күн сырт үстүнөн күн тийип астынан ошо чыбаштан күн ысык чыгып аябай организмге ден соолукка аябай пайдасы бар экен бул чыбаштын. Анан эми азыр деле баа тазалап жасап атабыз да, жана ошондой болгон күндө дагы бул шерстин организмге ден соолукка аябай пайдасы, жылуулугу, экологический чистыйлыгы, ушунун баары ошо ден соолукка жакшы. Мисалы мен 35 аял менен иштейм, айылда, ушу шаарда. Анан ошол аялдардын баарына отуруп алып үйрөтүп, муну мындай чөрмөп кел, муну мындай шырып кел,
деп ошентчүбүз анан анда санда чогулуп бир өзүбүздүн бир жакшы бир эмелерибиз болсо ошонун баарын чогуу отуруп ошентчүбүз. Анан эми баарыбыз эле карантин деп камалып атабыз. Анан эми буюрса убакыт деле анан кайра ошо жумуштар эми жанданат да. Кайра үйрөтө баштайбыз, кайра иштей баштайбыз. Ал эми ошто өзгөн күрүчүнөн жасалган даамдуу тамак барбы? Мисалы, ошол эле тамак ашка керектелчү азыктарды ар бир коrodон тапса болот. Оштун ар бир кожолугу дээрлик үйлөрүнүн алдына кечээ дыйканчылыктарды уюштуруп алышкан. Климаты жылуу аймакта баса, картошка, капуста сыяктуу азыктар дагы эң биринчи бышып жетилет. Карантинде көбүнчө билесиздер, эми айыл жергесинде көбүнчө тиргелик бул мал, айыл чарба менен биз дагы монтип өзүбүзгө детайлдык кылып картошка эгебиз, мака. Бул жерге мисалы кечээ эктик. 60 күндүк атайын ошондой сорт бар экен, 60 күндүк картошканынчы. Ал дегени бир 2 айда пишип калат. Анан эми карантинде башка дагы не кылабыз? Бул жакта ошол биздин атайын алмаларыбыз бар, теректер, ошол нөмө жемиштер, жалпаларды жакта бул ошол жерде буларды эми көбүнчө буларды дарылайбыз. Ошо гүлдөгөнгө чейин бир дарылайбыз, анан гүлдөгөндөн кийин күн төккөндө бир дарылайбыз, кийин баягы мындай коро болуп калган мезгилде бир дарылайбыз. Ушинтип жалпылап ушундай. Бул баягы жер жемиштер, буну үйдөкүлөр эгишет. Аларга эми жардам берип коебуз кээде ошондой. Бул жакта эми бадырың, садырың бар. Бул жакта ушундай мөмө жемиштер, чеснок. Эми буларды да күнөтүп турмушта эгип, буларды да карап, чабып дегенде. Эми жалпылап айтканда карантинде ушундай. Бош убактыбыз болуп кетсе, кээде ушундай атайын эми шарт жок, бирок баягы көпчүлүгү шаймандарыбыз калып кеткен ошо шаарындачы. Бул жакта атайын жөн эле темирден эле жасап алганбыз. Эми кээде ушинтип машыгып турабыз бул жакта ушундай контейнерди көтөрүп эми. Кен соолук сынаш керек деп айтчы. Өзгөн аймагы дүйнө элдерине өзүнүн күрүчү ашы менен таанымал болуп келет. Ошондуктан биз сиздерге атайын өзгөн күрүчүнөн даярдалган ашты жасап беребиз. Алгач азык-түлүктөрдү да ушинтип даярдаганбыз. Учурда карантинде үй бүлөнчүлөрүбүз менен очогубузда майды коюп, өз өлчөмү менен кооруштура баштайбыз. Калган азыктарды да кооруштура баштайбыз. Кооругандан соң калган жемиштерди кууруганга салабыз. Коменданттык сааттын тажирибесин эрежесин бузбай, учурда айыл эли өз эгин-тегиндерин эгип, дала иштерин жүргүзүп жаткан учурда союздерди этти да ушинтип кууругандан соң өлчөмүнө жараша суудан куябыз. Күрүчтөрдү салабыз. Суу тартылган соң демдегенге ылайыктатып чогултуп алабыз. Мен Чоңлай районунун Борбору Дароо Откоргон айылында турам. Мен артында турган бул тоолор Лейлимпик болсо Лейлин чокусу.
себеби негизинен бизде Олимпик деп эле айтабыз. Бул Чоңолай районундагы эң туристтер көп келчү, туристтердин көп келип турган жери, туристтер дүнүйө жүзүдөн келет. Кызылкыя мына жылгадан ассаң, Кызылкыярга дагы 3 коргонго барып аш түшүүчү жол. Ош, Ысык көл, Чүй, Кыргызстандын кайсы бурчунан барбасын бул өз жарандарын кучагына батырган Бишкек шаары. Анткени бул батыр шаар. Тактап айтсам, 17-кылымдардагы кыргыздардан чыккан Бишкек баатырдын ысымы дал ушул Борбор калаага ыйгарылган деп айтылып жүрөт. Учурда Бишкек шаарындагы тургундар карантиндеги жашоолорун кантип өткөрүп жатышат? Кийинки тасмадан көрөбүз. Карантин учурунда дегеле аял заты үйдө болбосун, эшикте болбосун, бардыгына жөнүндүү болуш керек деп билем. Ата-энем дагы мени ошол нерсеге тарбиялап, үндөгөн десем болот. Анан аял заты болгондон кийин үйдө албетте эмнелер көрктөйт. Гүл көрктөшү мүмкүн, аял затына тиешелүү буюмдар өрттөшү мүмкүн үйдүчү. Ошол үчүн карантин учурунда мен атайын гүлдөрдү өстүрдүм. Бул гүлдөрдү мен айылдан алып келгем. Анан топуракты дагы айылдан алып келгем. Мунун бир кызыктуу нерсе айткым келип жатат. Топуракты Карагыжырдан алып келдим. Дал ошол 25 март күнү алып келгенге туура келип калды. Ал күнү бизде өзгөчө кырдаалдар киргизилген учуру болчу. Ошондуктан ушунчалык көп бая топурак оор да. Ошону бир посттон экинчи постко чейин көтөрүп барганга туура келип калды. Ушинтип кыйынчылык менен алып келинген топурак буюрса мен жакшы өсөт деген ниеттемин. Анан албетте аябай бапестеп багып карап жаткан учурум. Чындыгында бизди ойлондуруучу көп маселелер болуп жаткан учуру, айрыкча китептерди, кинолорду да көрүп жаткан учурум. Ошол кинолордо бизди адамдык касиет, адамдык кулк мүнөзгө байланыштуу кинолорду көп көрүп жаткан учурум. Ошол кинолорду көргөндө дагы мен ушул мекенде жашап жатканыма шүгүр деген бир шүгүрлөр көп өзүмө болуп жатат. Мисалы, анан чыгармачылыкта албетте ошондой кинолорду, китептерди окугандан кийин чыгармачылыкка болгон баягы бир өзгөчө бир сарасеттер башталат экен. Анан карантинде ооба жазып жаткан учурум өзүм жазгандыктан бир-эки ырды жазым десем болот. Карантин ушундай болот. Өз пайдасы менен отун жарып атабыз. Үйдө эч жака чыкпай. Менин жериме Бишкектен салам. Сиздерге ушу карантин убагында өзүмдүн күндөлүк аткарып жаткан жумуштарымдан кичине бөлүшүп кеткенине уруксат бериңиздер. Өзүм тааныштырып кетсем, менин атым Руслан. Бишкек боорунан ушу сиздерге азыр салам катары мен ушу кичинекей күнүмдүк өзүмдүн жумушуман бөлүшүп кетсем, бул мага кандай десем, үй бүлөмө чоң жардам. Жана бул кичинекей гимнастиканын бир түрү деп, ошо биз эртең менен уйкудан тургандан кийин сөзсүз тазалыкка көңүл бурабыз. Ошо биринчи тазалыктардан пылесосту колго алып, тартынбай жардам беребиз. Мисалы үчүн, азыр ишке көчүп кетсем, өтө шашпай. Андан кийин пылесос бүткөндөн кийин биз сөзсүз чаң сүрткөнү,
убакыт бөлөбүз. Себеби бул дагы чаң болсо, мен өзүм дагы ушундай кишинин чаңды көп жактырбайм. Тартынбай, бул да гимнастиканын бир түрү. Ошентип чаңдар менен күрөшөбүз күнүгө. Сөзсүз күндө тазалык бүткөндөн кийин биз дистанттык окууга көңүл бурабыз. Ага дагы бүткөндөн кийин биз балдар менен китеп окууга жана үйдө кичине гимнастика жасап, үйдүн ичиндеги болдон убактарды максималдуу колдонгону аракет кылабыз. Салам алейкум. Биз азыр көчөгө чыктык. Ошондо постоянно жаныңызда маршрутный лист, антисептик, паспорт ала жүрүшүңүздөр керек. Ошондуктан азыр сиздер байкап атканыңыздардай көчөдө тынч, таза. Анан ушул детский площадкаларда сиздер көрүп тургандай биздин балдарыбыз ойночу, бирок тилекке каршы коронавируска бардыгы үйдө отурушат. Жүр, сыртты көрсөтөбүз жолду. Жүр. Жүр акырын. Сиздер байкап аткандай бүт аба тазалана түштү. Машина азайды. Асмандагы уже самолеттер, биздин учактар токтогону байланыштуу жамгырдай. Тазанын абасы өзгөчө таптаза. Машинаны сиздер көрүп тургандай токтотуп коюшкан. Мурун бул жакта машинаны койсоң, кара түстөгү машиналар чаңдан боп-боз болуп, эчтеке көрүнбөй калчу. Азыр сиздер көрүп тургандай машиналар таза. Асфальттын тазалыгын көрсөңүздөр да, байкасаңыздар да болот. Асфальттын тазалыгы өзгөчө. Күнүнө бир жолдон чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат, себеби үйдөгү иштер менен алек болуп, качеляларда ойнойт турган жерлерде жалгыз ана биз калгандары үйдө же өзүңүздөр көрүп тургандай эч ким жок. Ушул убактыбыз болгондо уулум экөөбүз чыгып, ичине теңелерди чоюп дегендей күндө эмес, жумасына 3 жолу, кеде 4 жолу болуп калат. Туниктерди колдонуп турабыз, чаңдап турбасын деп. Сними один раз. Один? Вот так. Как тебе? Да, снимаешь, да? Да. Мурдагыдай жашоо жетпейт. Көп нерседен чектелет экенсиң. Анан айрыкча үйдө отуруп бир айдан бери ошол өзгөчө абал киргизилгенден кийин үйдө отурган адамдар үчүн аябай эле кыйын болду болуш керек. Мен дагы жумушка барып келип аткан үчүн анча билинбей атат. Анан мен ошо мурдагыдай болуп эркин, мурда мисалы спорт залга барчумун. Жумуштан кийин ошону сагындым аябай. Азыркы учурда ошол унутуп калбайын, кайра буюрса ошол карантин бүтсө, залга барсам, кадимки жаңы баштагандай болуп денем баары ооруйт да, ошондуктан азыркы учурда үйдөн ошонун баарын жасаганга аракет кылып атам. Болушунча баягы өзүбүздү
стресс калтырбай, бир нерселер менен алек болгонго аракет кылып атабыз, үйдө отуруп китептерди окуп, мурда чынында үйдө аз болчу экенбиз. Үйдө аз убакытка келип уктап кайра кеткен күндөр деле болот болчу, жумуш көп болгондуктан. Азыркы учурда ошо мурда аткара албай жүргөн көптөгөн жумуштарды үйдө аткарып атабыз. Ал эми Кыргызстандын башка шаар облусундагы жарандар карантин эрежелерин катуу сактоо менен бизге видео тасмаларын жөнөтүүгө үлгүрбөй калышты. Эч нерсе эмес, абал жакшырса аларга биз өзүбүз барабыз. Кыргызстандын кайсыл бурчу болбосун, бардыгы бул менин жерим.